Оларда президенттік талапкерлерден бири Темир Сариев борбордук шайлоо комиссиясына арызын берди. Мурунку өкмөт башчы Темир Сариев Акшумка саясий партиясынын президенттик жарышка аттанууда. Жакында эле аталган партиянын 7-съезди өтүп, анын делегаттары партия лидеринин талапкерлигин бир добуштан колдошкон. Эми Темир Сариев башка талапкерлер сыяктуу эле бардык тиешелүү документтерди жана 30 000 шайлоочунун колун топтоп 1 миллион сом мөлчөмдө күрөөнү төлөөгө тийиш. Мурдараак борбордук шайлоо комиссиясы өзүнүн президенттикке талапкер катары көрсөткөн камактагы саясатчы Өмүрбек Текебаевдин арызын жана алдын ала кошумча документтерин кабыл алган болчу. Саясатчынын ишенимдүү өкүлү анын БШК талапкерлер катары каттоо тууралуу чечимин 10 күн аралыгында аныкташы керек деп эсептейт. Бул арада борбордук шайлоо комиссиясы президентке талапкерлердин көрсөткөнү жаткан жарандарга, саясий партияларга жана жалпыга маалымдоо каражаттарына кайрылып, мөөнөтүнөн мурда үгүт иштерин баштабай турууга чакырат. Бул маселелердин тегерегинде маегибизди борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Назарали Арипов менен уланткан турабыз. Назарали мырза, куш келипсиз биздин студияга. Саламатсыздар. Биринчи эле суроом мына экинчи жолу президенттик шайлоого карата мөөнөтүнөн мурда үгүт жүргүзбөө чакырыгы менен кайрылуу жасадыңыздар. Буга чейин май айында кайрылган элеңиздер. Кандай нормалардын сакталбаганы белгилүү болуп атат ушул учурда? Мына өзүңүздөргө белгилүү болгондой, өткөн жумада Жогорку Кеңеш президент шайлоону бизге бекитип берди да. Бул 15 ноябрда болот. Ошого байланыштуу борбор шайлоо комиссиясы бардык тараптардан ушул шайлоодо өткөрүүгө өзүнүн даярдыктарын көрүп атабыз. Ошонун ичинде ар бир жумушчу топтор түзүлүп, ар бир жумуш топтор биз ошолорго караштуу биз ушул жоболорду алып атабыз. Мына бардык жерде бизде толук менен процедурабыз бар. Процедурабыз көрсөтүлгөндөй, мыйзамда жазылгандай, борбор шайлоо комиссиясы конституциянын жана конституциялык мыйзамдын жетекчилигине ишке барышыбыз керек. Ошол жерде кээ бир жерлерде жазылбай калган нерселерди биз ошол регламентке ылайык жоболор менен биз ошондой толуктап кетип атабыз. Бул жерде мына сиздерге мындай кызыктырып аткан жанагы 40 000 кол топтоо боюнча анан кийин алдын ала үгүт иштеринин баштоо боюнча ошол коомчулукка ушундай кызыктар иштер жаратып атат. Мен айтып кетерлим, бул жерде 40 000 кол топтоодо эч кандай тоскоолдук жок. Биз мыйзамда жазылып турганда аны биз токтото албайбыз. Биз мына ал жерде ушул орусча айтканда муну эмеле кылып койдук да, 40 000ден ашпасын деп эле баягы жеңилдиктерди биз менен баягы ошол кандидаттарга жеңилдик кылып баягы жанагы биз эме катары бердик да, сунуш катары эле бердик да, бирок ал жерде чектөө бир кандай барьер жок. Ошондой эле агитация иштери боюнча биз толук катталып президенттик кандидат болбоюнча биз аны эч нерсе кыла албайбыз, мыйзамда жазылган жок. Ошол баягы кайрылуу, ошонун тезинде баягы рекомендательный характер деп коебуз. Ошондой эле биз аларга жана кайрылуу жасадык дагы, ошол токтоп турганын талап кылдык. Бирок сиз жана агитация же үгүт иштери туурасында айтып жатасыз. Учурда мисалы кандай өңүттө тымыздын үгүт болуп жатат? Эмнеден улам мындай эскертүү, же болбосо эскертүү эмес, кайрылуу жолдорубуз? Бул кайрылуу мыйзамда жазылган. Бул ар бир кандидат болуп катталгандан кийин ал жерде жободо жазылган. Бизде мыйзамда жазылганда 35 күн калганга чейин биз толугу менен каттап кандидатка бул кандидаттын күбөлүгүн беришибиз керек. Ошондо 35 күн өзүнүн агитацияларын жүргүзүш керек. Ага чейин мына съезд өткөргөнгө, ошол жерде кол топтогонго, ошол жерде биз өзүнүн уруксаттарын берип атабыз. Бул агитацияга кирбейт алар. Эми айтып кана тим болбосун, ошол андай эреже бузгандарга кандай чара көрүлөт эгерде жанагы мөөнөтүнөн жанагындай мурда эреже бузуулар болсо негизи? Биз муну мыйзам чегинде, мыйзамдарда кандай жазылган болсо ошондой чараларды көрөбүз. Бүгүнкү күндө андай бизде официальный кандидат катары бирде кандидат болуп каттала элек. Мыйзамда жазылганда азыр ошо кандидат президентке болом деген талапкерлер өздөрүнүн арыздарын гана берип атышат. Бүгүнкү күндө 3 гана талапкер арызын берди, бирок толугу менен президентке талапкер катары каттала элек бизде. Эми кайрадан журналисттердин ишмердүүлүгү туурасында суроону узатсам, борбордук шайлоо комиссиясынын үгүт иштери жүргүзүү тартибинин сакталышын көзөмөлдөөчү тобу дагы ошол ЖМКларга мониторинг жүргүзөрүн айтылып жатат. Жоопкерчиликтин жазасы кандай болот жана ал макалалар же болбосо маалыматтар кандай таризде жазылышы керек? Биз мен жанына айтып кетпедим. Бул жерде толугу мыйзам чегинде гана, мыйзамда кандай жазылган болсо ошол жумуштарды биз алып барабыз. Если ошол агитация болуп кандидат болгондон кийин агитация үгүт иштерин бузуп туруп ошол баягы мыйзамга туура келбеген иштерге бара турган болсо, ал кандидат ошол өзүнүн кандидаттык ыйгарым укугунан ажырап калышы да мүмкүн да. Биз азыркы күндө кол топтоо гана кетип атат. 3 адамды айтпадык. Бул жерде 3 адам кандидат болуп катталган жок. Булар өздөрүнүн макулдугун арыз гана берди. Экөө өзүн өзү көрсөткөн болсо, Темир Сариев ол Акшумкар саясий партиясынан көрсөтүлүп келди да. Бул жерде ошол документтер топтоо кетип атат. Кээ бир журналисттер айтып атат, 10 күнүн ичинде муну катталыш керек деп атпайбы? 10 күн ичинде эгерде алар толук документтерин бизге тапшырып бүтсө,
Азыр бизге документтер алып тапшырылып атат, толук документтерди жанагы өзүнүн графикын жараса тапшырып келе берет. Толук документтерди бизге тапшырып бүткөндөн кийин, толук бизге ошол тапшыргандан кийин 10 күн ичинде биз каттап беришибиз керек. Бирок бул жанагы сиз айтып аткан жоңуз бул камактагы депутат Текебаевга дагы байланыштуу болобу же кандай? Же анын учуру башкача болобу? Ага дагы байланыштуу болот. Товарищ Ширкеш Текебаев азыр бул жерде камалган эмес, ал ошол баягы следственный иштери гана жүрүп атат. Ал жерде ал камалган болгондон кийин баары кыргыз жарандан анын толук укугу бар президент шайлоого катышкан. Сиз жогоруда жанагы кол топтоо боюнча да айтып өтпөдүңүзбү? Жарандык коомчулуктун айрым өкүлдөрү да ушул борбордук шайлоо комиссиясы эрежелерди бузуп атат жана деген айыптоолорун уктук. Негизи шайлоо эрежелеринин аныкталган жолдорун улам өзгөртүү коомчулук ошо маалымат жетпей жатат дейт. Бул борбордук шайлоо комиссиясынын буга карата жообу кандай? Мына мен сиздерге айтып кетер элем, коомчулукка бар бейөкөн аймактарга бул шайлоодо өткөрүүбүздүн негизги максаты баардыгыбыз кызыктар болушубуз керек да. Бул жерде баягы азыр шайлоо өткөнгө чейин дагы 3,5 ай бар, 4 айга жакын убакыт бар. Ошон үчүн баягы Кыргызстанда таза акыйкат шайлоо өтө турган болсок, баардыгыбыз аракет кылышыбыз керек. Борбордук шайлоо комиссиясы ачык, айкын, таза шайлоого өткөнгө даяр. Ошондой эле сиздер менен бейөкмөт уюмдардын телерадио компаниялары менен коомчулук менен бирге ушуну алып барсак дагы жеңилирээк болот. Жана сиздер айтып аткандай жана кол топтоо боюнча чек коюу деген бизде жок. Бул жерде сунуш гана бердик биз. Мисалы үчүн президентке кандидат болгон талапкерге 30 000 гана кол топтоо жетиштүү. Ошон үчүн 40 000 алдык ал жерде, 40 000ден ашып кетсе дагы ал жерде эч убакта биз кабыл албай кое албайбыз. Мыйзамда 30 000ден кем эмес деп жазылып турат. Бирок назараларыбызда дагы бир суроо, негизи баягы арызын таштаган талапкерлер дагы айрымдары мисалы ар кандай жана жыйындарга барып, ал жакта да эл менен жолугуп аткан баягы көрүнүштөр, негизи бул кандай? Бул жанагы мөөнөтүнө чейин ушундай иштерди жүргүзө берсе, бул эч ким мыйзамга каршы келбейт да туурабы? Жок, мыйзам тартибинде муну жүргүзө берсе болот. Бул жерде карап туруп өзүңүздөр мындай болуш керек. 4 ай калганда баягы президент шайлоо дайындалды. Бекитти жогорку кеңеш. Ошондой эле 75 күн калганга чейин ар бир партия өзүнүн съездин өткөрүп, өзүнүн кандидаттарын алып чыгып атат. Аны үгүт иштери менен аралаштырбашыбыз керек. Аны ошондой эле бирге 30 000 50 күн калганга чейин 30 000 кол топтош керек. Кол топтогондо да бирөөгө барыш керек. Алардан ошо менен унутпаш керек. Бул жерде жерлерде ошол өзүнүн мыйзамда кандай жазылган процедурасы менен кете бериш керек да. Түшүнүктүү. Рахмат маегиңизге. Саясий партияларды шайлоого карата үгүт иштери туурасында ошол эле борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Назарали Арипов менен эскертүүлөр жана талапкерлердин катталып жатканы туурасында маселени көтөрдүк. Ишиңизге ийгилик каалайбыз. Рахмат.